Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Азыр тахографты ручной ввод кылгандан көрсөтөмүн. Мунун эч кыйынчылыгы жок. Вич этаптан турат. Тахографты салган соң ручной вводду подтвердить этебиз. Меники азыр англис тилинде болгондуктан, бирок орус тили окшош эле. Тахографтын бул акыркы түзүлүшү мынакей. Осуществить ручной ввод мынакей биринчи баракчасы. Бул деген муну сиз деген жумуштан чыгып отельге жеттим дегенди түшүндүрөт да. Бул бет ошондо сиз муну эме коесуз, конвертке коесуз. Окейди басып жылдыра бересиз дагы. Артка жылдырып туруп эмеге түшүрөсүз. Ошол 12-чи датага түшүрөсүз. Окейди басып туруп биринчи бетте даталар окшош болуш керек. Андан кийин бул жерден жарым саат астына кошуп коебуз. Ошондо жарым саат тошкондо бул жака 26 болуп калат ошондо. 22 26-га түшүрөбүз. Ошондо жарым саат өткөн болот. Бул деген кичине ошол аралыкта биз машинадан отельге жеттик деген түшүндүрөт да, мейманканага. 22-26. Окейди басабыз. 22-26дан азыркы саатты көрсөтүп атат. 08-29 салдым да. Ошол аралыкка чейин эмне кылдыңыз дейт. Мен деген уктадым. Кроватка коесуз. Экинчи баракча бул кроватта болот. Окейди басасыз. Муну бирок сиз 8-29 эмес, 07-59 анткени 7-59да сиз машинаңызга келип калдыңыз. Келип калды дедиңиз да мынакей. 07-59га түшүрөбүз муну. 59. Ошондо жарым саат мурда келген боломун да. Басабыз. Кийин 07-59дан 08-29га чейин эмне кылдыңыз деп сурап атат. Бул 3-чү барагы. Ошондо муну деген кайра конвертке түшүрөбүз. Ошондо сиз 7-59дан 8-29га чейин машинаңызга жарым саат аралыгында келдим деп атасыз. Окейди басасыз. Begin country начало страны меники азыр Англияда жүргөнчө UK деп чыгып атат. Муну басып коебуз. Подтвердить. Болду. Ready to drive. Готов к движению деп сиздерден чыгат орусчасынан. Эч кыйынчылыгы жок. Мына ушул менен ручной ввод аяктайт.